Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Манас кинотеатрында Аким Карасаевдин дебюттук киносу «Эркекче аялча» кинотасмасынын жабык көрсөтүүсүндө турабыз. Бул жердеги кызыктардын баары менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатсызбы, жакшы. Саламатсызбы. Менде мындай кызыктуу суроо болуп жатат. Бул кинонун аты «Эркекче жана аялча» болуп жатпайбы? Интригалуучу. Анан сиздердин үй-бүлөңүздөрдө матриархат орун алганбы же патриархат орун алганбы? Матриархатпы же патриархатпы? Думаю, патриархат. Сонун анда. Анан бул киного эмне себептен «Эркекче аялча» деп аталып калды деп ойлойсуздар? Ошо трейлерин көрдүк, эме алмашып калып турбайбы ордун менен эркек, аял, матриархат болуп калат экен, эркектер матриархат дүйнөсүндө кантип жашашат, ошол жөнүндө деп ойлойм кино. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы, өзүңөр? Сизди көргөнүзгө аябай кубанычтабыз. Себеби дегенде бул кино аябай интрига жаратат. Эркекче аялча деп чоң бир теманы козгоп. Анан бул киного тартылуу сиз үчүн оорчулукка жаткан жокпу? Негизи көп деле оорчулукка жаткан жок, анткени бул жерде мен мэримдин образын жараткан кыз көп менин өзүмдүн характериме окшош да. Көбүнчө жери өзүмө окшош негизи. Ошон үчүн көп деле кыйынчылыктарды жараткан жок. Эгерде кинону көрсөңүздөр, көп жерин бул мен өзүмө кетти, анткени ушундай окшош деп ойлогон эмесмин мээрим экөөбүздүн характерибиз. Анда бул кинону тартуу сиз үчүн оңойлуу болгон турбайбы, Ооба, мындай бир жеңил мындайча азыркы тилде айтмакчы, мындай налайт өттү да. Оор болгону мен байкап калдым сиздин соц тармактардан. Мотоцикл айдоону 2 күндө үйрөндүм. Анан бир аз кырсыкка учурап 2 күндө өзүбүзгө келдик депчи. Ошол жагдай кандай болду? Негизи ошо мопед айдашым керек болду. Айдаганда дагы на профессиональном уровне, потому что ал деген өзү көптөн бери мопед айдап жүргөн кыз, мээрим. Ошо биринчи күнү эле кастинг директор Ислам үйрөтөбүз деп экөөбүз айдадык. Башында аябай эле жакшы айдагам. Анан кийин Ындымак парк жактан поворотторду үйрөнөлү деп барганда ошол жерден учуп кеттик экөөбүз, аябай катуу учтук, бирок Кудай сактап мындай жумшак жерге түштүк да, асфальтка эмес. Ошон үчүн Кудай сактады. Бирок кайра эле 1-2-3 күндөн кийин кайра теп мени главный геройду артыма өңөрүп алып теп кеттик мопедти. Сиздин ошо главный герой деп калыңыз, Данчо байке менен съемка учурунда жакшы эле мамилеңиздер болдубу? Кандай кыйынчылыктар болгон жокпу? Жок, эч кыйынчылыктар болгон жок. Мындай мүнөзүңүздөр окшош. Балким мүнөзүбүз балким окшош болушу мүмкүн. Бирок мындай аябай жеңил болду. Партнерство жакшы болду да, жеңил, жакшы өттү съемкабыз. Негизи эле коомдо матриархат менен патриархаттын орду кандай? Так, патриархат деген нерсе азыр эле сиз айтсаңыз мен эсиме келип кетти да, баягы Раматылык Чубагажын айткан сөзүчү. Үй бүлөдө дейт, эгерде апанын орду ата болуп калса, андай үй бүлө болбош керек дейт да. Эркекте болуш керек, атанын өз орду болот, анан апанын өзүнүн орду болот. Ошондой эле коомчулукта биздин аял затобуздун аркасында эркектерибиз турат турабы? Ошол эле. Ошондой деп ойлойм. Чоң рахмат. Сиздин оюңузга кошулабыз биз да. Эркексиң, сенин колуңдан баардыгы келет. Кичине кытырак болот экен. Болду, эми болот сага. Главный спортивка эмес да. Келди ошентип. Туалетке. Ай, эмне турасың? Ачпайсың эшикти? Болду. Давай, болду, просто жөнөкөй эле кыз. Сен буга чейин канча кызды чалып жүрдүң? Саламатсыздар, менин атым Эрбол. Ашыну мами зятки мен көптөн бери ыймандуулуктар менен таныштым. Мен акыркы шансым, мен бир нерсе мен ооруйм, мен жак. Сен анын алдындачы алсыз болушуң керек да. Шөттү вообще кармаба. Эркектердин көбүнчөсүнүн назиктиги ушунда болот да. Түшүндүм. Бирок сен ушун баарын көрсөтүп атасың, үйрөтүп атасың, анан
Хотя бұл ушул счетто мен жауап болмаймын. Анда экиге бөлүп төлөбөйлүбү? Макул. Бири-бирибизди көптөн бери билебиз, тааныйбыз. Көп кыйынчылыктарды башыбыздан чогуу өткөрдүк. Акыркы күндөрү бир нерсени түшүндүм да. Мен келечекте сен менен бирге болгум келет. Эрбол. Мен менен болосуңбу? Макулсуңбу? Же эмне кайра тиги ажыдарга алып барып берип салайынбы? Жок, андай болсо. Мен макулмун. Ата, мен оймын, мынаны ұста қой. Осыған барын айтып керек болса. Ты тұқымырақ қырып ойсың ба? Суда. Сықтырой бе. Бірінші жасаған ба соны? Біреу жаман, миын керек оны жасаған. Ойлап ондағаншы. Вот здесь все фильмы, которые выйдут в сентябре. Ошондо мактанып койдуңузбу? Жок, тамашалап атам мен да. Кино кандай болду, жакты сизге? Мага жакты, чын эле мындай сценарий жагынан мындай жакшы иштелип чыкканы көрүнүп турат. Анткени Акимди дагы, Диманы да тааныйм. Анткени бул жигиттер Россиядагы чоң сериалдарды жазып жүргөн балдар. Ошол себептен мындай суроолор жок да, личный суроо жок. Драматургия жагынан жакшы, аягына чейин мындай баштан аягына чейин бир немеде толкунда кармайт. Аягында да жыйынтыкталышы, концовкада сон. Кандай болду? Эми ал бул пиар ход да. Эми баарыбыз да түшүнүп атпайбызбы. Анан бул кино жакты, баарына сунуштайм. Парочкалар келип көрүңүздөр, жубайлар келип көрүңүздөр, мындай өзүңүздөрдү таанып, билип, мындай ойлоно турчу жерлер дагы бар экен. Анан эң жаккан жери бул жерден дагы бир айта кетчү нерсе, досум деп эле айтпай элем болгону. МС Донча жакшы аткарыпсың, азаматсың. Мен чын эле ишендим ушундай ролду жеткире бериптир да. Анан ал азыр келген жок да. Ооба, келбей калды. Ал келбей калган себеби неме да? Кинодо өшкөн турбайбы? Ал тоого чыгып кеткен 2-3 күнгө. Аялы биякта көрбөдү да. Коркуп кетти да. Тоодо коркуп жүрөт деп. Тамаша. Сонун кинолду баарыңарга сунуштайм. Эркекче, аялча, бир жумадан ушул эле составтагы актерлор менен дагы башка кино чыгат. Акима, я знаю его уже лет 10, если не больше. Он был и есть лучший друг моего брата. И последние 1,5 года он находится рядом со мной каждый день. И свой фильм, я видела, что ты его писал, начались съемки, монтаж, и вообще мы ненавидим эту картину, но эта картина вдохновила меня признать, что я тебя тоже очень сильно люблю.